Сүйүктүү достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга ысык салам. Салам, Мирел менен Аку силер менен ушул микрофондун алдында ушул 10 мүнөттүн ичинде кызыктуу бир теманы талкуулайлы деп чечтик. Аку, кайсы тема? Бүгүн Мирел экөөбүз илим жана адам деген теманын тегерегинде сөз кылалычы. Илимпоздор, ботаниктер жөнүндө сөз кылалычы. Негизи илимпоз, ботаниктер ушул подкасттарды угабы деп кызык болот магачы. Укса керек деп атам, анткени илимди издеген адам дайыма изденүүдө болот да. Ал баардык жерден жаңылыктарды издейт, негизи эле изденет. Илим кызыктырабы сага? Негизи кызыктырат, бирок мен ичине чейин кирип кеткенден корком да. Анткени болсо ал жакта чыга албай калам го дептир. Бирок ошентип ойлоп кирип көрөйүн деп аракет кылгам бир жолу. Анан кийин бирок кирип алып, түшүнө турган көп нерселер бар экен да. Жөнөкөй нерсени түшүнүш, мисалы 2-3 жолу кайталап, изилдеп койсоң түшүнөсүң го. А бирок илимди аны болсо бир гана окуп түшүнүүдөн сырткары дагы сен мындай айтканча эксперимент өткөрүш керек экенсиң да, түшүнүш үчүн. Тажрыйбада өткөрбөсөң аны түшүнбөйсүң деп ошентип кой. Кирип эле койчу деп. Мен көбүнчө баягы илимпоздор менен, илимий ишкерлер менен сүйлөшкөндө айтам да, жалпак тил менен айтып бериңизчи депчи. Анткени алар баягы илимий терминдер менен баштаса, мен эч нерсе түшүнбөй эле деп отурасың да. Ошон үчүн анан мындай жөнөкөй жалпак тил менен болушунча жөнөкөйлөтүп айтып бериңизчи десең, анан деп туруп анан түшүндүрүп берет да. Анан мисалы иммунитет деген сөз бар го. Иммунитетти биз баарыбыз билебиз, бул биздин коргоочу функциябыз. Бирок ал кандай иштейт да? Мисалы ойлонуп көрбөсөк керек да. Медицинанын илимдеринде да бул аябай кызык далилдениптир. Бул негизи эмне дегенде мага бир эжеке түшүндүрүп берди эле. Ошол жакында ал ушу бүтөт болуш керек өзүнүн эмгегин жазып. Бул биздин денебиздин кичинекей аскерлери депчи. Кызыл кандагы кызыл клеткалар аскерлери деп анан ушундай бир түшүндүрүп бергенде анан деп анан ойлоп каласың да. Анысы кандай? Бүгүн биз анда илим жөнүндө сөз кылалы. Албетте ар бир угарманыбызга кайрыла кетели. Бизде Алкитап Чекит медиа сайты бар. Ошол жака катталганды унутпаңыз. Ал жака жазылыңыз дагы, биз менен чогуу болуңуз. Андан тышкары экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга суроо, сураныштар, кандайдыр бир муктаждык, таанышкым келет, жардам муктажмын десеңиз жазсаңыз болот. Жана андан тышкары дагы бир жакшы темаларды сунуштап, ошол жөнүндө сүйлөшүп көрөлү десеңиз дагы ошолор да жазыңыздар, тартынбаңыздар. Анда эмесе илим. Негизи илим десек бир ой келет экен да. Илимдин башталышы бул болсо орто кылымдардан башталат эмес беле? Ошондой эле аттуу, белгилүү аттуу адамдар, Ньютон деп коет, Эйнштейн, анан Галилей, ар кандай ушундай адамдар эмес беле? Ошол Европа, орто Европадан чыгып, ошол жакта илим өнүгүп баштаган. Бирок негизи жалпы окуяны карасак, илим болсо мурунтан эле жүрүптүр да. Мурунтан эле бар болчу. Андан мурун деле карасак, негизи ислам дини деле илимдер башталганда, илим менен байланышканда, ислам дини ошентип көп жакшылыктарга жетиптир да. Ошол эле ден соолук боюнча, ошол эле жанагы астрология деп коет эмес беле? Ошолор дагы бүт баарын ошо илим адамдар, илимпоздор ошолор ойлоп чыгарган да. Ошол кезде эң мындай жакшы өнүккөн кез дейт да. Эгер ошол өлкөдө же элде илим бар болсо, илим өнүгүп баштаса, илим менен колдонсо, бул өлкө деген мындай көп ийгиликтерге жетет деп мурун айтышкан да ошентип. Бирок биз мындай караганда негизи илим деген ошол өзүнүн дагы бир эмелери бар экен да, стадиялары, башталышы дагы. Анткени илим негизи бар эле болчу, бирок терең изилдеп, терең көңүл буруп, ошол жөнүндө көп сүйлөшкөн ошо орто кылымдарда башталган экен да негизи. Кечээ Галилейди сот алдына алып барган күн болбодубу? Ошол кечээ дебедимби, апрель айындачы. Анан таң калып койдум да. Мисалы илимде жер 4/5 деп келген, анан бир учурда жок, жер деген көрсө тигерек болот экен, тоголок экен дегенде, ошол мурунку адамдын айтканын четке каккандарды жазалап, ошондой бир чоң кыйынчылыктарды өтүшкөндө окумуштуулар. Бирок ошондо да жок, ал деген момундай деп ушундай бир көшөрүп, көкпеттик менен далилдеп, сот алдына чейин барганга даяр болупчу. Кызыгы да. Аябай таң каласың. Илим үчүн өмүрүн арнагандар бар. Ооба. Негизи бул убакыт менен келиптир да. Ошол адамдар, ошо илимпоздор окуп, ошондой адамдар төрөлүп, анан изилдей баштаганда, аларды ошентип эле аны өмүрүн кыйып койчу экен да. Анткени илимди мындай андан башкача көрчү да. Бул деген бир шайтандын иши деп, сыйкыргы катары көрчүшкөн да. Негизи илим деген эмне дегенде, бул илим тема болуп саналат, табигый дүйнө жөнүндө билүү үчүн бизге тема. Анда физика, химия, геометрия, биология, геология, астрономия кирет. Илим математика менен логиканы колдонот. Аларды кээде расмий илим деп да коюшат. Анан албетте бизде философиялык илимдер бар, философсуңбу эмне деп.
бир акылдуу ойду айтып калса ошентип коюшат эмеспи? ооба. Илим, философиядагы илим бул болмуш же болбосо жаратылыш, адам, коом, ой жөнүндө объективдүү жаңы билимдердин теориялык жактан системалаштырылышы, мына ушундай. Илим мен билимдердин өзгөчөлүгү боюнча илимдер 3 топко бөлүнөт экен да. Бул табигый, коомдук, анан философиялык илим болуп. Негизи ошол илим болсо жанагы башталып аткан ушул нерсесин караганда эң биринчи адамдар болсо жанагы пранаука деп коет, же болсо улуу илим деп коет экен да. Ал кезде болсо адамдар болсо ушул астрология деп коет эмеспи? Асманды карап, жылдыздарды карап, ушул менен күндү кандай жырат экен, анан ошол жактан эле геометрия дагы жаралып чыгыптыр да. Бул болсо эң биринчи ушул илимдин мындай кандай десем, бул өмүргө кадам баштаганы эсептелет экен да. Жаратылыш менен коомдун, табияттын закондорун таанып билүү эмеспи негизи илимчи? Бул эгерде бул илим десең, бул кайсы бир закондорду таанып билүү. Кайдан келип чыккан, кантип кыймылдайт, эмненин негизинде кыймылдайт, жер кантип кармалып турат деген мындай мыйзамдарды таанып билүү да илим өзү. Анан мисалы мен таң калам да, илим өнүгүп келатып, ошол эле жерде калып калган коом ошону менен калып калат да. Мисалы батыш өлкөлөрүндө илгери эле эволюционисттер өздөрү айтканда, эволюция баягы чаңдан пайда болуп, анан дүйнө пайда болуп, анан адамдар маймылдан пайда болуп деген нерсе бар го. Ооба. Анан ошо эволюционисттер кийин өздөрүнүн ошол илимин четке кагыптыр да, жок, көрсө бир нерсе жөндөн жөн пайда болбойт экен. Аны пайда кылчу күч болушу керек экен, сөзсүз. Эч нерсе болбой туруп чаң пайда болбойт экен көрсө, ошол чаңды дагы пайда кылган бирөө болушу керек экен деп баягы өздөрүнүн бүт илимин какпадыбы. Анан ошондо чет жак, мисалы батыш өлкөлөрү деп коелу, алар өнүгүү жолуна түшкөн да. Демек, Кудай бар экенин алар дагы таанып атат деп. Ал эми СССР өлкөсү ошол учурда биз атеизмде калып калганбыз. Кудай жок, бул деген эволюция депчи. Анан ошонун негизинде көп бир прогресстерден калып калган экенбиз да, карап отурсаңчы. Мындай илим менен баягы колго кол, бутка бут болуп жүрө турган болсоң, анда бул жакшы жактары деле бар. Негизи ошол жанагы башында айтып кеткендей эле, жанагы ислам дини кантип өнүккөн деп атпайбы? Жанагы Османский империя деп коет эмеспи? Ошол кезде Осман империясында негизи ушул бүтпөгөн серия кой. Тамаша. Ошол кезде илимге көп көңүл бурушчу экен да. Ошол эле дарылоого, ошол эле жанагы айтылган астрономияга баарына көңүл буруп, ушинтип өнүгүп, адамдын кандай десем айтып атпайбы, дарылоо дегенде өнүккөндө көп оорулар айыктыра баштаптыр. Көп эмелерге мисалы химия, биология дагы кошулуп, аралашып, дары жасай башташкан. Анан кийин жанагы асмандагы жылдыздар кантип эметилген, ошол эле кантип жер айланат, жер тоголок экен, ушунун баарын негизи изилдеп чыгып атып, адам болсо мындай акылдуураак болуп, чынында алдыга прогресске жылат экен да. Негизи чынында айтылгандай эле илим жок өлкө бул өнүкпөй, бир ортого кандай десем, бир калып калат экен да. Ошо кызыктуу нерсеси, ошол илим негизи айтылбадыбы, мындай парадокс сыяктуу болуп калат экен да. Окуган, акылдуу адамдар, ошол илимпоз адамдар негизи мындай айтып атпайбы, көп нерсени кагып атпайбы четке. Кудай жок. Биз болсо эми маймылдан жаралганбыз, ошол эле Дарвин айтат, айтчы. Бирок ошондой адамдар келип туруп аягында бир-эки жол бар болчу экен да. Биринчиси болсо айтылгандай эле четке какчу экен, өзүнүн болгон теориясын окуп эмесин. Же экинчиси болсо, алар болсо ошол менен такалып, мындай болду, түшүнбөй калат экен да, эчтеке. Андан ары кандай жылат, эмне болот деп туруп, анан ары кандай теорияларды ойлоп чыгарат экен да, дагы ойлоп чыгарат экен. Ушул эки жол болот экен да. Көбүнчөсү ушундай болот экен да. Бирок мен бир китеп окудум эле, ошол жакта бир Исаак Ньютон бар болчу. Ал болсо ошол илимпоздордун эң көп кандай десем, илимдин дүйнөсүнө көп салым кошкон да. Ошол мыйзамын азыркыга чейин окуйбуз го. Анын ал өлгөн жерге мүрзөсүнө эметиптир Англияда. Ошонун жанында эле 1-2-3 метрде Дарвин көмүлгөн экен да. Экөө бирок Кудай бар, Кудай менен илимди кошуп эметишкен, а Дарвин болсо Кудай менен илимди кошпой, ошентип экөө бири-бирине жакын эле 1-2 метр. Бул дүйнөдө чогуу албасак да сөөгүбүз жакын болсун дешкен турбайбы? Канча минут калды бизде? Биздин мүнөтүбүз соңку убактарынан чыгып калды. Негизи илимге кызыгасызбы? Илимдин эмнеси жагат же жакпайбы? Мына ушул тууралуу өзүңүздүн пикириңизди ылдый жакка жазып коюңуз. Анан негизи эле бүгүнкү подкаст тууралуу кандай ойдосуз? Оюңузду жазып койгонду унутпаңыз. Анан албетте WhatsApp номерубузга жазыңыз. Номер экранда. Биздин сабактар менен кененирээк Аль Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.